Ушул күнгө чейин баш прокурорлор жеке ишкерлерди чогултуп жыйын өткөргөн эмес да. Сиз келип жыйын өткөрүп жеке ишкерлер менен жеке сүйлөшүп көптөгөн ишкерлердин маселелерин чечип келесиз да акыркы күндөрү. Мен бул мыйзам долбоорун карап чыктым. Негизинен колдойбуз. Азыркы күндө сиздер өзүңүздөр форум өткөрүп, чогулуш өткөрүп, жыйын кылып жатасыңар. Ага көптөгөн ишкерлерден бизге келген маалыматтар бар. Мындан кийин дагы ошолорду өткөрсөңөр. Рахмат, Айбек Жапарович. Бул жолугушуулар уланат. Биз августтун биринчи жарымында баш жагында бизнес омбудсмендин катышуусунда бир канча бизнес ассоциациянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп атабыз. Жакын арада да бир тегерек стол өткөрөбүз. Каалоочу ишкерлер, инвесторлордун бардыгы катышат, бизде тиешелүү мамлекет кызматкерлери да катышат. Дагы бир талкуу жүргүзөбүз. Бунун максаты ишкерлердин укугу бузулса, сиз айткандай, прокуратура каракчы эмес, прокуратура жардамчы деген түшүнүк пайда кылалы. Ишенсин, арыз менен эгер укугу бузулса кайрылсын деген ойдо коомчулукка жеткирүү үчүн уюштуруп атабыз. Эгерде каалоо болсо, сиздер да катышсаңыздар болот. Ошол жерде ойду, талапты ачык айтсаңыздар, кенен талкуулап, ийгилик жаратууга максат коебуз да.